Урматтуу айымдар, бул жерде мынакей карап турсаңыздар, бул менин автордук методикам, менин нотам. Кыскача түшүндүрүп өтөйүн, кандай кылып өтөм сабакты. Мына биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Бул биринчи сызык, экинчи сызык, үчүнчү сызык бул комуздун 3 кылы. 3 кылын гана элестетесиздер. Анан бул жерде биринчи кылдын үстүндө О деп жазылып турат. Бул демек ортончу бармак деген сөз. Ч деп жазылып турат, чыпалак деген сөз. Демек биринчи кылда ортон менен андан кийин чыпалакты басат экенбиз деп түшүнөбүз. Анан сөөмөй ортон деп кайра экинчи сызыкта жазылып турат. Демек экинчи кылдагы сөөмөй менен ортонду басабыз деген сөз. Эми бул жерде биздин манжаларыбыз эч кандай кыйынчылыгы жок. Себеп дегенде манжаларыбыз өздөрүнүн аттарын билет да. Ортон дегенде эле уже ортон менен чечеткенбиз деп уже мээбиз туура кабыл алат. Ошондуктан бул методдо сиздер нотасыз эч кандай ой жүгүртүүсүз деп айттым, Ошондуктан бул жерде элестөө карайбыз. Комуздун 3 кылы, значит, биринчи кылда болсо биринчи кылдан ортону басабыз, чыпалак болсо чыпалакты басабыз. Болду. Анан бул жерде стрелка турат. Бул деген оң кол. Оң колду стрелка төмөн түшүп турса, төмөн шилтейсиз, жогору чыгып турса, анда жогору шилтейсиз. Анан берде ак кептерим мурду пример кылып койгом. Жагылмайдай деп жазылып турат. Значит, ортон менен төмөн карай бассаңыз, басып туруп чертсеңиз, мисалы, жагылмайдай болот экен деп биз түшүнөбүз. Анан бул жерде эң негизги фишка техника мындай. Сиз ортон чыпалак деп ойлобой туруп, сразу ырдап чертип кетиш үчүн ортон менен басканда жагылмайдай деп жаттайсыз. Ошондо сиз сразу ырдап чертип кете аласыз. Кимге бул методикам сизге жаккан болсо, анда 5 февралда боло турган курска катталыңыз. Эгерде байкап көрүңүз, эгерде нота менен үйрөнө турган болсоңуз, биринчи кылда ортончу менен мынтип басабыз десеңиз, бул до нотасы болот дегенде уже кандай ойлор кетти. До нотасын окуйбуз, ортончу менен басат экенин билебиз, анан биринчи кылда экенин ойлонобуз. Кыскасын айтканда ушул жерден эле 4-5 ойду биз бир убакта ойлоп кетишибиз керек. Анан нотанын мындай өйдө төмөн шилтөө ыкмалары да бөлөкчө жазылган, ошондуктан нота кыйыныраак. Бул мен бардыгыңыздарга доступна болуш үчүн, баарыңыздарга ушундай түшүнүктүү болуш үчүн деп кадимкидей эле өзүбүздүн колдонуп жүргөн, күнүмдүк колдонуп жүргөн белгилер менен үйрөтүп атам. Бул результат миңдеген адамдарды окутуп, результаттарды көрсөттү. Анан комузду ушул эле жерден кайсы жеринен чертем эми? Бу жерден кантип табам дейсиз? Дегенде мен айтам, мына чыпалакты 8 сантиметрге коесуз дейсиз. Кадимкидей эле сызгычты алып ченеп аласыз. Ченеп туруп 8 сантиметр болгондо мынтип бул жеринен белгилеп аласыз. 14 сантиметрди сөөмөйгө коюңуз дейм, сөөмөй менен белгилеп аласыз. Болду, анан ортончу менен берди баса бересиз. Как удобно баса бересиз. Ушундай жол менен эле табабыз. Анан комузду күйлөнүн атайын тюнер и метроном деген тиркеме бар. Бул тиркеме өтө түшүнүктүү тиркеме. Бул тиркеменин көп түрү бар, бирок мен аябай сонун тиркемесин берем сиздерге. Оңой тиркемени берем. Кандай кылып күйлөш керек экенин ошол жерден айтып берет. Кыскача айта турган болсом, мынакей мындай кылганда тиги тиркемени күйгүзүп ачып коебуз, телефонубузга көчүрүп алабыз Play Market'тен. Мынтип комуздун кылын бергенде до же си экендигин айтат. А мен болсо сиздерге ортосун дого, эки чекесин солго күйлөйсүздөр деп айтып коем, болду. Ошону менен эле акырын комузду мынтип бурап, бир кол берсеңиз тиги жактан тюнер чыгат. Бул эми мен азыр жөнөкөйлөтүп кыскача айтканым болду. Сабактан аябай сонун түшүндүрүп берем.